Ыйык элчи Павылдын корунттуктарга жазган экинчи каты. Биринчи бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болууга чакырылган Павылдан жана бир тууганыбыз Тимотейден Кудайдын Корунт шаарындагы жыйынына жана Ахаядагы бардык ыйыктарга салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана атасы боорукердиктин жана сооронуунун булагы болгон Кудай ата макталсын. Кудай бизди соороткондой эле ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорота алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Машаяк жолунда биз азапты канчалык көп тарткан сайын Машаяк аркылуу ошончолук сооронуп жатабыз. Эгерде кайгырып жатсак, силердин сооронушуңар үчүн жана куткарылышыңар үчүн кайгырып жатабыз. Эгерде сооронуп жатсак, силердин сооронушуңар үчүн сооронуп жатабыз. Анткени бул сооронуу биз сыяктуу эле кыйынчылыктарды баштан өткөрүп жаткан силерге да кыйынчылыктарды чыдамкайлык менен көтөрүүгө жардам берет. Биздин силерден үмүтүбүз чоң. Анткени биз сыяктуу эле силер да кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп жатканыңарды, биз сыяктуу эле сооронуп жатканыңарды билебиз. Бир туугандар, Асия жеринде башыбызга түшкөн кыйынчылык жөнүндө билишиңерди каалайм. Өтө оор, адам чыдагыс кыйынчылыкка туш болгон элек, тирүү каларыбызга да үмүттөнбөй калганбыз. Өзүбүздү өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардай сезген элек. Бул кыйынчылык өзүбүзгө таянбай, өлгөндөрдү тирилткен Кудайга таянышыбыз үчүн болду. Ал бизди өлүм коркунучунан куткарып алды. Куткарып жатат, дагы да куткарат деп биз андан үмүттөнөбүз. Силердин да биз үчүн сыйынганыңар боюнча, көптөрдүн арачылык кылып сыйынганы боюнча Кудай бизге ырайым кылгандыгы үчүн көптөр Кудайга ыраазычылык билдиришет. Дүйнөдө, айрыкча силердин араңарда, биз адамдык акылмандуулук менен эмес, Кудайдын ырайымы, Кудайдан келген ыйыктык, тазалык менен жашаганыбызга абийирибиз күбө. Бул биздин мактанычыбыз. Биздин силерге жазганыбыз силер окуп түшүнө албагыдай нерсе эмес, бизди толук түшүнөсүңөр деп үмүттөнөм. Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү биз силердин мактанычыңар болорубузду, силер биздин мактанычыбыз болоруңарды силер азыр кандайдыр бир деңгээлде түшүнүп калдыңар. Буга мен бекем ишенгендиктен эки ирет батага ээ болушуңар үчүн Македонияга бара жатып да, ал жактан келе жатып да силерге тие кетейин деп ойлогом. Силер мени Жүйүт аймагына узатып коймоксуңар. Ушундай максатты алдыма койгонум жеңил ойлуулукпу? Же эмне мен адамдык акыл менен чечим чыгарып, бир туруп ооба, бир туруп жок деп жатыптырмынбы? Кудай ишенимдүү, биз силерге бир туруп ооба, бир туруп жок дечи эмеспиз. Мен Сылас жана Тимотей аркылуу араңарда жарыяланган Кудай уулу Иса Машаяк бир туруп ооба, бир туруп жок болгон эмес, анда ооба гана болгон. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Ошол себептүү Кудай даңкталыш үчүн Машаяк аркылуу Кудайга Омин дейбиз. Машаяк аркылуу силерди да, бизди да бекемдеген жана бизди майлаган Кудай мөөрүн басып жүрөгүбүзгө рухту аманат кылып салып берген да ал. Кудайды күбөгө тартам. Корунтка кайра келбегенимдин себеби силерди аядым. Биз силердин ишенимиңердин үстүнөн бийлик кылып жаткан жокпуз. Тескерисинче, силердин кубанычыңарга өбөлгө түзүп жатабыз. Анткени силердин ишенимиңер бекем.